Баарыңарга салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн мен сиздерге 2005-жылы чыккан гол деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Каналга катталып, мага жакты белгисин басып койгон болсоңуздар, анда биз баштадык. Тасманын башында Сантьяго Мунис аттуу бала менен таанышабыз. Ал ата-энеси менен Мексикада жашашчу. Күндөрдүн биринде атасы Сантьягону шашылыш ойготуп, бир нече качкын адамдар менен бирге Мексикадан АКШга чек араны бузуп өтмөй болушат. Ал жерде пайда болгон полиция унаасынан качып баратышып, Сантьяго футболго абдан кызыккандыктан дайыма тобун өзү менен бирге алып жүрчү. Ошол жерден Сантьяго тобун алам деп жатып, ал жерден полицияга кармалып кала жаздашат. Ошентип арадан бир топ жылдар өтүп, алар Лос-Анджелесте жашап калышты. Анын апасы бир нече жыл мурун эле үй бүлөнү таштап кеткендиктен, Сантьяго атасы, иниси жана чоң энеси менен жашайт. Атасынын ишкерлик жумушуна жардам берип, анан да футбол менен алектенет. Ал футбол ойногондон рахат алып, өзүнүн жашоосун футболсуз элестете албайт. Күндөрдүн биринде Глен Фой аттуу адам Лос-Анджелесте жашаган карындашынын үйүнө конокко келип калат. Ошол жерден Сантьягонун ойногондорун көрүп жактырып калат. Көрсө ал мурун белгилүү футболчу болгон экен. Ал Сантьягонун таланттарын байкап, оюн бүткөндөн кийин ага жолугат да Сантьяго менен таанышып, мен сени бир чоң клубтун машыктыруучусуна көргөзүшүм керек. Эгер ага сенин ойногонуң жакса, сен чоң клубтарда ойносоң болот десе, Сантьяго дароо эле ага макул болот. Бирок Сантьягонун атасы анын футбол ойноосуна каршы болуп, жөн эле курбекер кыялдана бербе деп коет. Глен Фой бир адамга жолугуп, Сантьяго жөнүндө айтып, эртең анын ойуну болот, аны көрүп кет деп айтат. Ал адам макул болуп, бирок оюнга келбей коет. Оюн таласына чыгаардын алдында Сантьяго кандайдыр бир жабдык менен дем алып жатканын көрөбүз. Көрсө ал астма деген оору менен ооруйт экен. Оюн бүткөндөн кийин Глен Сантьягого мен бул жака бир адамды чакыргам, бирок ал өкүнүчкө карай келбей койду деп айтат. Глен Англиядагы атактуу Ньюкасл Юнайтед клубунун машыктыруучусуна чалып, таланттуу бала жөнүндө айтып берип, эгер ал Англияга барса, аны бир текшерип көрө аласызбы деп сурайт. Анын макулдугун алган соң Сантьягого келип, бул жака конокко эле келгендигин айтып, өзү Англияда жашаарын айтат. Анан да эгер сен Англияга барсаң, ал клуб сенин талантыңды баамдап көрөт деп жатса, ал жерде турган Сантьягонун атасы Гленге ар нерселерди айтып, баламдын башын айлантпаңыз деп кетип калат. Ошентсе да Глен Сантьягого өзүнүн байланыш телефонун калтырат. Сантьягодо бир үмүт пайда болуп, балким мени деле чоң клубтарга алышат деп ойлоп, Англияга баруу үчүн акча топтоп баштайт. Бир күнү бут кийимдин ичине катып, чогултуп жаткан акчаларынын жок экенин көрөт. Көрсө атасы Сантьягонун Англияга кетишине каршы болгондуктан анын акчаларынын баарын алып, өздөрүнүн ишкерлигине керектөө үчүн унаа алып салган экен. Анан да атасы сен көп эле футбол жөнүндө кыялдана бербей, ушул жерден эле окат кылчы деп коет. Кийинки көрүнүштө Англияда Ньюкасл Юнайтед клубунун машыктыруучусу жана белгилүү футболист Кевин журналисттердин астында сүйлөп жатканын көрөбүз. Сантьягонун үмүтү өчкөндөй болуп, кайрадан күнүмдүк жумуштары менен алектенет. Күндөрдүн биринде ага чоң энеси көптөн бери чогултуп жүргөн акчасын берип, сен кыялдаган максаттарыңа жетишиң керек деп, керек болсо ага билет да сатып алып койгон экен. Сантьяго сүйүнүп, бирок бул жөнүндө атасы билсе кетирбей коерун билип, атасына айтпай эле Англияга учуп жөнөйт. Англияга барып, Глен Фой менен байланышка чыгып, Англияга келгенин айтат. Глен аны тосуп алып, өзүнүн үйүнө алып кетет. Эртеси Сантьяго Глендин ал жерде унааларды оңдоп иштээрин көрөт. Ал Сантьягого мурун белгилүү футболчу болгонун айтып, тизесинен алган жаракаттан улам футбол ойной албай калганын айтат. Андан соң Сантьягону стадионго алып жөнөп, ал жердеги клубтун машыктыруучусуна Сантьягонун ойногонун бир көрүп көрүүсүн суранат. Машыктыруучу ага макул болуп, Сантьяго оюн таласына чыкканда жаан жаап жаткан эле. Башталышында эле жагдай кыйын болуп, Сантьяго кайра жыгылып, өзүн такыр көргөзө албай коет. Оюн бүткөндөн кийин Сантьяго Гленге келип, мен өзүмдү бүгүн такыр башкача сезип жатам, эртең жакшы оюн көрсөтөм десе, Глен ага бир эле мүмкүнчүлүк бар болгонун айтып, эртең ойнобойсуң деп коет. Сантьягонун маанайы чөгүп, атам мага кур бекер эле кыялдана бербе деп айтты эле. Мен бул жака бекер эле келген окшойм деп коет. Анда Глен Сантьягого жардам берүүгө дагы да аракет кылып, машыктыруучуга кайрадан барат. Ал машыктыруучуга Сантьяго өзүн такыр эле көргөзө албай калды, ага дагы бир мүмкүнчүлүк бериңиз деп машыктыруучуну көндүрөт. Глен үйүнө Сантьягого келип, машыктыруучу ага дагы бир мүмкүнчүлүк бергенин айтып, эми сен бир ай бою клубтун командаларынын биринде ойнойсуң. Бир ай ичинде өзүңдү көрсөтүп кал деп Сантьягону сүйүндүрөт. Ошентип Сантьяго клубтун командаларынын биринде машыгып баштады. Сантьяго ал жерде футболчуларды караган дарыгерлердин бири Рози менен таанышып калат. Сантьяго өзүнүн оорусун жашырып, эч кимге айтпай коет.
Ал ортодо клубдун башкы машыктыруучусу Сантьягонун бир нече оюнчуларды оңой эле алдап бараткандарын көрүп, анын таланттарын байкай баштады. Оюн бүткөндөн кийин аны өзүнө чакырып, футбол бул командалык оюн, ошондуктан сен башка оюнчуларга топту өткөрүп беришиң керек, сен аябай эле өзүмчүл экенсиң деп айтат. Күндөрдүн биринде Сантьяго командадан өзүнүн атын көрүп, кубанычы койнуна батпайт. Себеби ал буга чейин жөн гана машыгып жүрсө, эми командаларга кошулуп ойной баштамакчы болот. Ошентип Сантьяго биринчи жолу оюнга чыгайын дегенде, анын дем алдыруучу затын бир оюнчу атайлап сындырып салат. Оюн башталып, анын деми кысылып, такыр эле ойной албай, керек болсо чуркай албай да койду. Аны көргөн машыктыруучу аны дароо эле кайрадан командадан чыгарып салат. Сантьягонун кайрадан маанайы чөгүп, аргасыздан үйүнө кетмекчи болот. Андан соң ал Розиге келип, өзүнүн оорусу бар экенин айтып, эртеси аны менен коштошуп аэропортко баруу үчүн таксиге отурат. Бул кезде машыгууга кечигип жаткан жанагы белгилүү футболчу кимдир бирөөлөр унаасынын дөңгөлөктөрүн чечип кеткенин көрөт. Белгилүү футболчу дароо эле мага такси таап бергиле деп диспетчерге чалат. Анда диспетчер Сантьяго отуруп бараткан таксиге чалып, белгилүү футболчу Кевинди дароо эле жеткирип кой деп айтат. Ошентип Кевин менен Сантьяго ошол жерден жолугуп калышат. Сантьягонун кетип жатканын көрүп, аны кетирбей алып калат да башкы машыктыруучуга келип, мен Сантьягонун кандай таланттуу бала экенин билем, ага дагы бир жолу мүмкүнчүлүк бериңиз деп айтат. Анан да Сантьягонун оорусу бар экенин айтып, ал өткөн оюнда ошол үчүн ойной албай калганын айтат. Чындыкты билген соң башкы машыктыруучу аны кайрадан командага алат. Андан аркы оюндарда Сантьяго өзүн жакшы көрсөтө алды. Анан да ал Кевин экөө жакын досторго айланып, анын заңгыраган кымбат баалуу үйүндө жашап калат. Бирок Кевин машыктыруучусуна билдирбей, дайыма түнкү клубтарга барып, эс алып, алкоголдук ичимдиктерди да иче берет экен. Эми Сантьяго ага кошулуп күндөрүн өткөрө баштады. Бир күнү ал командада өзүнүн аты жок экенин көрүп, ал жөнүндө сураса, көрсө эми аны Кевин ойногон башкы командага кошуп коюшуптур. Ошентип Сантьяго Ньюкасл Юнайтеддин башкы командасында ойноп калды. Сантьягонун атасы Сантьягону теле берүүдөн көрсөтүп жатканын көрүп, ал жердеги адамдарга ал анын баласы экенин айтып, күйөрмандар менен бирге команданы колдоп башташат. Командага жаңы келген эч ким тааныбаган Сантьяго дароо эле элдерге көрүнө баштады. Бирок машыктыруучусу сен дагы эле өзүмчүлдөнүп эч кимге пас бербей атасың деп жинденет. Ошентип Кевин менен түнкү клубтарда жүрүп, бир күнү гезит бетине Сантьягонун сүрөтү чыгып кетет. Ал жөнүндө машыктыруучусуна жана Розиге дагы актанганга туура келет. Андан соң Сантьяго Кевинге келип, биз бул иштерди токтотолу. Бул иштер биздин ден соолугубузга жана футболго да таасирин тийгизип жатат десе, Кевин ал нерсеге такыр эле көнгүсү келбей, Сантьяго болсо андан кетип калат. Бул кезде Сантьягонун иниси атасынын жансыз денесин таап, чоң энеси Сантьягого чалып, атасынын жүрөк оорусунан улам көз жумганын айтат. Бул Сантьягого катуу сокку болуп, бирок ал машыктыруучусуна алдыдагы чоң оюнга даяр экенин айтат. Башкы машыктыруучу болсо Сантьягону Ньюкасл Юнайтед клубунун тагдырын чече турган Ливерпуль менен боло турган беттештин курамына кошот. Бул жөнүндө Сантьяго Гленге сүйүнчүлөп, Кевин дагы Сантьягонун айткандарына макул болуп, алдыңкы боло турчу оюнга катуу даярданышты. Ошентип оюн дагы башталды. Стадионго эл батпай канча деген адамдар сыналгыдан көрүп жатышты. Оюн кызуу жүрүп, Ньюкасл Юнайтед алгачкы голун жаратты. Андан соң Ливерпуль катар менен 2 гол киргизип, эсеп сандары 2-1 болуп калды. Кийинки көрүнүштө Сантьяго бир нече оюнчуну катар менен алдап өтүп, акыры пас чыгарганда Кевин гол киргизип, эсеп сандарын теңейт. Акыркы голду каарманыбыз алыстан катуу сокку менен тээп киргизет. Ньюкасл Юнайтед жеңишке жетип, оюнду көрүп жаткан чоң энеси Сантьягого чалып, аны сыналгыдан көргөнүн айтышат. Анан да чоң энеси Сантьягого сүйүнүчтүү кабарды айтып, Сантьягонун атасы дайыма ушул жерге келип, анын оюндарын көрүп, Сантьягону дайыма колдоп, сыймыктанып жүргөнүн айтат. Аны уккан каарманыбыздын сүйүнүчү койнуна батпай, көздөрүнө жаш алат. Тасма ушундай көрүнүштөр менен аягына чыгат достор. Эгер видео жаккан болсо каналга катталып, мага жакты белгисин басып, анан да комментарийге өз ой пикириңизди калтыра кетиңиз.